суу боюнча мына өткөн апталарда бизде суу аз болуп, ошол эле ичүүчү суунун проблемасы өзүңөр көрдүңөр, шаар боюнча маселе жаралып, бирок азыркы күнү мынакей суга суусу дагы бизде тартыш болчу. Азыркы күнү 800 литр мына аларчадан эле келип атат, 1 кубка жакын сууга чейин келип атат. Азыркы күнү мынакей биздин бактарыбыз, газондорубуз, жашыл зоналарыбыз кенен суу алып атышат. Мөңгүлөр эрип, мөңгү суусу дагы биздин дарыяларыбызды сууга толтуруп атат. Анын бир бөлүгүнүн мына келип атканынын ошол суунун көлөмүнүн жакшы жагын биз мына бүгүн көрүп атабыз. Бул суу азыр Ленин районунун зоналарын сугарылып атат, парк скверлерин. Ушул эле суу бир бөлүгү Ынтымак паркына барат. Андан дагы ылдыйраак түшүп, Ататүрк паркына дагы барат. Ошо Ататүрк, Ынтымак парктарын суу сугарылат, ошол суулар. Жана Аламидин суусу менен Дайыр Асанов жана Байтик Батыр парктары сугарылат. Ошо менен ылдый түшүп, башка парк скверлерибизде ушул нымдуулукту өзүнө алат. Күнү эртең менен таң атпай бир келесиң, кечинде келип кетесиз. Анткени ушул биринчиден келип аткан, кирип аткан суунун көлөмүн текшергенге алыстабай эле 2 жума мурун бияк суу жок болчу. Мына 10 күн мурун эле. 10 күн мурун суу жок болуп, нымдуулук жок болуп, анан азыр болсо нымдуулук пайда болду. Ушинтип деңгээли көтөрүлө берсе эле биздин насостордун кубаттуулугу бийиктеп, мисалы 8400дөн азыр 8720, 8780ге көтөрүлдү. Акырын өз кубаттуулугун кошо баштады. Демек ошол күн ысып турган кез пайдасын тийиптир да? Албетте да, мөңгүлөр эрип, мөңгүдөн түшкөн аларчада суунун көлөмү көбөйүп, Аламидинде көбөйүп, ошолордон суунун кубатурасынын бир бөлүгү бияка да келип, буга чейин кургап калды да. Кургап калып, дарыялардан суу жок, бизге да суу келбей калган. Суу келбегенде эле ушул бассейн эле 3 күндө кургап түшүп калат. Ылдый түшүп кетет да, сиңип кетет.